Assalamu alaikum, урматтуу коллегалар, урматтуу жерлештер, Москвада иштеп жүргөн мекендештер, туугандар, таксиге даярдап, жаңы машина лизингке берилет. Автосалондан жаңы алып чыккан, уже жакын күндө даярдап, уже таксиге дальнейшем уже иштей турган кылып берет. Машиналар 2023 желли Кытайдын машинасы и рынокто азыр Кытайдын машинасы көртастар басып атат, жакшы качественный кылып карап атат. Эми бул жактан дальнейшем машинаны өзүңөр көрөсүңөр, жаккан болсо тандап аласыздар. Анан төлөмүн дагы 2 бөлүп берет экен, жакшы. Анан номерлерин калтырам ошол эси менен сүйлөшүп, парктагы аренда дагы берет экен, и выкуп дагы берет экен. Ошо менен байланышып, анан видеодо дагы көрсөңөр болот. Машина боюнча, төлөмдөрү боюнча ошол видео аркылуу келген, ошол аркылуу көрүп, машинага өзүңөр да барып көрүп, жакшы алып, машинага сөз жок, жаңы машина. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз жамаат, кыргыз туугандар. Мынакей кыргыздар бири-бирин чогулуп, колдоп, өнүгөлүктеп 5 машина алып чыгып атам. 5 машина Geely Coolray 2023 жылкы комплектация комфорт. Двигатель турбированный. Cherry GT Pro Max, Cherry 8 Pro Max, 8 Pro, GT Pro, Geely Atlas Pro айдагансыздар, көргөнсүздөр, турбированный. Алар чоңураак машина, салмагы көбүрөөк. И булар турбо болсо, более, так скажем, мобильный, да, бул турболарчы. Мындай өзүбүздүн давлениеге айтсак, китайсканда 2 машина жакшы көрсөтөт өзүнчө. Cherry мен Geely. Cherry бул китайский Mercedes-Benz болсо, Geely бул китайский BMW болуп тур. BMW эмне үчүн? Cherry көрөк бизнес-класс, уже жакшы келип калган кыргыз туугандарга, Geely мынакей жаштарга, более дерзкий, более мобильный. Карасаңар өзүңөр көрүп аласыздар. Берден 2 машина уже сатып алып коюшкан, предзаказ кылып. Мынакей азыр 3 машина коюп атам. 3 машина. Комплектация баары бирдей эле. Комплектация комфорт. Мындай көрсөтүп коюн. Машинаны жүргүзүп. Ключты көрсөтүп коюн. Мынакей ключ. Онда бир кызык экен, да? Ключ. Тоже интересный вариант. Так, өзүңөр билесиздер, Geely бул Volvo, да? Geely Volvo'ну сатып алышкан. Өстөр наработкаларын Geely бул өстөр машинаны коюп баштады, Volvo наработкаларын, так что ошо Cherry ишениш бар, и Geely'ге ишениш бар болду да азыр. Анда методон проб и ошибок да көрөбүз кайсы машиналар бар. Так, бул Cherry'ден мынакей лимит койсоңор болот. Бул шаарда эң жакшы. Спидометр постоянно карабай, 80да жүрөсүңөрбү, 81-82 көтөрүлбөй, омдо коюп койсоңор болот. Болду. 80 өйдө кетпейт, штрафтар келбейт. Жакшы. И круиз контроль бар. Берден трассадан 100 койсоңор, 120 койсоңор, газды алып койсоңор бутту газдан. И 120 менен таттан кайдасар болот. Көп чарчабайсыздар да. Трассадан за рулем. Берден мынакей эко режим бар. Экону басып көз болгондо эко режим өтөт. Экону өчүрүп койгондо комфорттуу режим болот. Анан спорт режим бар. Спорт режим басканда сразу же турбина күйөт и более спортивный машина, да? Вот. Китайский BMW деген ушул да. Як Cherry'лер китайский Mercedes-Benz, кичине башкача. Условия боюнча 200 миң бул машинага. 100 миңди сразу бересиңер, 100 миңди 2-3 айга бөлүп берем. Ай сайын төлөмүшү 70 миң, 38 айга. Бул комфорт машина. Такси Яндексте шаардын ичинде комфорт болуп эсептелет. Шаардын сыртына чыксаңар, мкатта чыксаңар комфорт плюс деп эсептелет. Азыр билбейм, бул информация не подтвержденный, но айтышат, что 2023 комфорт плюсту шаардын ичине алып калат депчи. Жакында Camry, K5, Cherry GT Pro Max, Series Pro Max, 8 Pro Max, Atlas Pro жок болсо, комфорт плюс заказчыларга да келип калышы мүмкүн деп айтып атат. Так что 70 миңге өтө жакшы условия. Так, менин телефон номерим бар, чалып койсоңор болот. Ошол жерден подробно, более дагы детально түшүндүрүп бере алам.
Салам алейкум, урматтуу кыргыз жамаат. Жумуштарыңарга ийгилик.